Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө тарбия башаты үй бүлө деген темада сөз кылмакчыбыз. Коногубуз устазыбыз Өктөм Абдувалиева. Устаз биздин көрсөтүүгө кош келипсиз. Бүгүнкү көрсөтүүдөгү сөз кыла турган темабыз тарбия башаты үй бүлө. Ушул жагдайда өзүңүздүн оюңузду ортого салсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аламдардын Роббисине хамд шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун саллаллаху алейхи ва саллям. Тарбия бул абдан актуалдуу темалардын бири. Анткени адам баласынын жашоосунун ар бир баскычында талим тарбия, адеп ахлак өзүнчө бир орду бар да. Ал эң негизги ролду ойнойт. Ошондуктан эң негизгиси бул үй бүлө. Ата эненин бул жерде ролу өтө чоң да. Ата энеге карап балдар тарбия алып кете берет. Айрыкча эненин ролу чоң да. Балдар мисалы үчүн топ кыздар турса, ушулардын арасынан кимиси менин болочоктогу перзенттеримдин апакеси боло алат. Жакшы тарбия кылат, мага жубай катары кандай мамиле кылат, ата энеме кандай мамиле кылат деп балдар ойлонуш керек экен да. Ал эми кыздар дагы менин болочокто перзенттеримдин атакеси ким болот ушул топ жигиттин арасынан деп ошондо башталат экен да. Ошондуктан эгерде улан кыздар ошондой ой жүгүртүп, пикир жүгүртүп, анан ойлонуп туруп үйлөнсө, баш кошсо аябай жакшы болот эле да. Мен алтын бир сунуш кылат элем. Абдул Кадыр Дада уулунун бир мыкты китептери бар да. Мусулман эркектин аял алдындагы милдеттери, мусулман аялдын күйөөсүнүн алдындагы милдеттери. Бул жерде атакенин баласына: балам, сен эми үйлөнүп атасың, үйгө бир чоочун кыз келет, анан мындай кыл, анан мынтип жашайсыңар, бойкат болгондо мынтесиң, төрөгөндө мынтесиң. Мында болсо апасы: кызым, сен башка бир үйгө барасың, мындай болгон, кайын журтка тигиндей кыл, күйөөңө мындай кыл деп. Мен азыр чынын айтсам, жанагы тойлордо, үйлөнүү тойлордо эгер бара турган болуп калсам, руханий дүйнөңөргө азык болсун деп ушул китептерди хадия кылып атам да. Эми окушуп атат деп ойлойм мен. Окуп аткандыр. Себеби аябай сонун руханий дүйнөгө азык ала турган мыкты мисалдары бар да. Негизи ушу жаштар үй бүлө курууда, үй бүлө куруунун максатын биринчи түшүнүп алыш керек да. Мен да ушул жагдайда көп ойлонуп турам да. Өзүм учурда өзүмчө жалпы журтчулукка өзүм сунуш катары айтып жүрөм. Ушул үйлөнө турган жаштарга үйлөнгөндөн кийин кандай жашаш керек, бала тарбиялаганда кандай эмнелер керек, жубай тандоодо эмнелер керек деген сыяктуу консультациялар же болбосо бир курстар ачыш керекпи? Ушул жагдайда да өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Менимче аябай жакшы болот эле алтыным. Эгерде бир жок дегенде бир айлык курс болуп бир 5-6 сабакка келген болгондо аябай сонун болот эле да. Себеби айрым кыздарыбыз 11-дө бүткөндө эле турмуш шартына байланыштуу турмушка чыгыкканга туура келип калат да. Анан кеч эле мектепти бүткөн кыздар канчалык даражада ата энеси үйрөтө алды апакелери. Ошондуктан курстан кичине өтүп койгондо менимче аябай сонун болот эле да. Момундай бир сонун китептерди айтып, кандай бир мамиле кураш керек, аял кандай болуш керек, келин деп туруп ошондой бир ооба аябай кеңеш берилсе, бир курс болсо өтө сонун болот эле да. Мисалы үчүн ошондой болсо мен жардам берүүгө даяр элем. Мисалы үчүн эми ошону ишке ашат деген үмүттө болобу. Иншаллах. Эми мына ушу жалпы элибизде деле келин тандоодо дагы өздөрүндө салт санаалар бар эмеспи? Сөзсүз келин тандоодо аябай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эркектер бир 4 шартка карап туруп үйлөнүшөт. Кээ бирөөлөр тегине карайт, кээ бирөөлөр байлыгына, кээ бирөөлөр сулуулугуна, кээ бирөөлөр диндарлыгына. Диндар кызга үйлөнсөңөр эч качан адашпайсыңар деген. Ошол жерде мен кошуп кетет элем. Эгерде тарбиясы да мыкты болсо, ошол диндар кыздынчы мейли медресени бүтсүн же башка жерде, анан үйдөн алган, апакесинен алган тарбиясы да эң сонун болгондо аябай мыкты жубай чыгат да андай кыздарданчы. Илгери Шам мамлекетинин падышасы баласын үйлөйлү деп анан жарыя кылат экен да. Кимде кимдин 18-20 жашар кызы Куран жаттаганды билсе, бүгүн чырагын өчүрбөй жатсын деп.
кечинде жан жөкөлөрүн ээрчитип, уулун ээрчитип чыкса, шаар бүтүндөй чырак жанып турат экен да, айнектерден, терезелерден. Элхамдулиллах, ушунча кыздын Куран жаттаган кыздар бар экен да, апалары үйрөткөн турбайбы? Элхамдулиллах деп анан дагы бир эйлем бар дейт экен. Кимде кимдин 18-20 жашар кызы бүгүн ошол Куранды жаттаган кыздар Куранды тапсирлеп дагы берсе, маанисин да түшүндүрүп бере алса, чырагын өчүрбөй жатсын десе, кечинде шаарга чыгышса, жарым шаар жанып турат экен да. Ошондо айтат экен: "О Раббим, мен разымын. Менин мамлекетимде ушунча Куран жаттаган кыздар бар экен да, уулум. Ата уул деле тарбиялайт, эне улутту тарбиялайт. Эми мен сен үчүн гана эмес, улутум үчүн дагы кычалат эмесмин. Улутум үчүн дагы мен ушунча разымын, тынчмын, көңүлүм тынч" деген экен да. Кара, кандай жакшы, Эми ошондо тарбияда, баланы тарбиялоодо эненин ролу канчалык? Эненин ролу өтө чоң да. Сахабалардын аялдары бүтүндөй Куран окуп, бойкат кезинде колдорун коюп Куран окушат экен да. Төрөлгө эгерде кимдин аялы Куран билбесе, ижарага бирөөнү алып келип, акча төлөп отургузушат экен. Окуп бересиң шунча саатка деп. Анан төрөлгөн уул кыздардын бардыгы чекеден хафиза болуптур да. Кара, кандай керемет, кандай сонун. Сахабалар дагы бир сонун, мага бир жаккан бир сөз бар. Сахабалар динди башына кийген тажы сыяктуу карманып, дүйнөнү колуна кармаган экен. Эгер деле тажынын бир аз кыйшайып баратканын же бир аз кыймылдаганын байкаса, дүйнөнү таштап ийип, анан тажыны оңдошкон экен да. Кандай керемет сөз кара. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекеринен сахабалардан үлгү алгыла деген эмес да. Аларда өтө чоң үлгү бар да. Ошол баланы тарбиялоодо ата-эненин тарбиялуу болуштугу өтө чоң мааниге. Сөзсүз, эне мисалы үчүн мен азыр жамааттарда келиндер бар да, бойкаттар бар, жаш келиндер катышса, аябай сүйүнөм да, ушулар эртерээк туура жолго түшүп калды. Балдарыны азыртан жакшы тарбиялайт депчи. Кээ бир үйлөргө барсаң, апалары: "Хафиза кызым, менин Хафиза кызым келди" дейт. Кичинекей эле кызды ал сөз Хафиза болот. Анан бир-эки үйдө аксакалдар, чоң аталар: "Ой, баланча кары" дейт. Ал эми эле тамтың баскан баласы да 1-2 жашка жете элек. Мен айттым: "Аксакал, аябай сонун сөздү айттыңыз да, караңызчы. Баланча кары" деп баласын, небересин эркелетип атат да. Демек, атанын ниети ушул илимдүү кары болсун деп атат да. Анан теге бир мына Мавляна Зульфикор Ахмат дегендин китеби бар, балдарды жакшы тарбиялоо. Өтө сонун китеп да. Муну Камалиддин уулу Абдулхамид которгон. Ушунда Зульфикор айтат: анын көп шакирттери бар экен, арасында бир кызы да шакирт бар экен. Анан ал кыз турмушка чыкты, уулдуу болду, баланы тарбиялап атат. Бир күн ошол шакирт кызынын күйөөсү баягы баланы көтөрүп кетти Мавлянанын үйүнө. Көтөрүп келсе, баягы бала эми баса баштаган экен, бирок дагында боюн токтот эле экен да. Улам жыгылып, мүдүрүлүп, анан отургуз десе, жок, аялым устаттын алдында отурбасын, тик турсун десе, Мавляна барып баланы дуалга такап, анан эки жагынан жастыкты коюп коюптур да. Баланан чыканактап туруп каптыр. Эми канчалык, эми 2 жашка жете элек бала да. Анан устат ойлоптур. Эми устаттын сөзүн тик туруп уксун дептир да апасы. Устат ойлоптур: апасы Аллах, бисмиллах деген сөздөрдү үйрөткөн го, азыр айтат го деп турса, бир кезде бала чулдыраган тили менен Табаракаллази биядихил мульку ва хува ала кулли шайин кадир деп 30 аятты айтып коюптур да, чулдыраган тили менен. Атасы да таң капты, устат да таң каптыр. Ушунча бири-бирин карап калыптыр да. Көрсө, анан сураса, апасы ошол төрөлгөндөн баштап эле башын сыла уктатып атып: "Баламдын жүрөгүн орнотуп койчу мүлктө" деп табаракты айтып уктатат экен да. Мына эне каалады, Аллах Таала аткарды. Болгондо да устаттын алдында. Кандай сонун карагыла, кандай сонун неме окуя да болчу. Ошол эми тарбия алган бала менен тарбия албаган баланын турмуштан алган оордугу кандай болуп калды ушунда? Азыр дагы бир эмени айтып кетейин алтыным. Абдулкадыр Гейлани Олиядагы апасы ушунча такыба, бетарат жүрбөгөн, мыкты аял экен да. Анан Абдулкадыр Гейлани төрөлгөндө
ушундай баягы бала бир өзгөчө бала болуп 5-6 жашка чыгып калганда апасы муну окутуш керек деп медресе аябай алыс экен да. Анан соода кервениге кошуп баланы палан жерге барганда медресеге киргизип бергиле деп анан болгон 7 динарымды төшүнө тигип кийимини кийгизип балам кыйналганда пайдаланасың дейт экен да. Анан жолдо бара жатса эми каракчылар бар экен бир жерде, алар такай тонойт экен да. Чыгып баягыларды бүтүндөй тоноп коюп анан кийин караса бир кичинекей бала турат. Эй бала, сенде эч нерсе жок да десе. Эмнеге жок? Бар, мына деп төшүн ачып. Мен апакем төшүмө тигип койгон, көйнөмө тигип койгон 7 динарым бар. Кыйналсаң иштетесиң деген мен окууга баратам. Эмнеге тиги жашырып койбодуң? Жок дебейсиңби десе. Аллах көрүп турбайбы? Апакем эч качан калп айтпа деген. Аллах көрүп турат, сизди да көрүп турат, мени да көрүп турат. Сизге акча керекпи? Алыңыз. Дейт экен да. Баягы каракчынын башчысы деле жаш бала экен. Аяка басат, бияка басат, ичинде руханий дүйнөсүнө уйгу туйгу болот. Ушу кичинекей кенедей бала Аллах көрүп турат десе, биз кантип жашап атабыз? Элдерди тоноо менен, бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуу менен, тартып алуу менен, бирөө арам жол менен жашап аткан турбайбызбы деп аябай уйгу туйгу болуп, кайтарып бергиле булардын тиги алган буюмдарын дейт экен да. Анан бала болсо мынтип эле турат экен да. Керек болсо алыңыз деп эле. Анан кетти. Бир мезгил өтүп баягы Абдулкадырды таап, ошол каракчынын башчысыга шакырт болот экен да. Кара, эненин тарбиясы. Калп айтпа балам. Азыр апалар мени жок деп кой, бар, чык, мени жок деп кой дейт. Калп айтса болот. Анан ал айтат, бул айтат, ошентип бекемделет да калп. Ошондуктан апалар калп айтпашыбыз керек да. Аллах көрүп турат десек, эч качан калп айтпайбыз да. Жакшы жаман баланын тарбиясы. Эки мисалды айтайын. Бир апа каарган кемпир эки кичинекей себетин көтөрүп, бир мөмө жемишин базарга барып сатып, анан эми керектүү буюмун алам деп баратса, бир велосипедчи бала тебилип кетти да. Апа жыгылды, ызаланды, себеттери учуп кетти, мөмөлөрү чачылды чаңга. Анан акырын турса, баягы бала кетпейли күлүп турат экен да. Анан, ай балам, тигиниң түшүп калды деди. Бала мынтип калды, чөнтөгүнү кармалап, акчам түштү деп ойлоду да. Эмне десе, адебиң түшүп калды балам. 2 дүйнө таппайсың деди. Эгер ошо бала, энөө келиңиз, жеткирип коеюн. Мына алып келдим энөө десе, ак батасын алат беле? Алат эле. Азыр эмне болду? Анын ушунчалык жүрөгү ооруп, ооруган жүрөгүнөн чыккан жаман сөздү алып калды да. Ошондон абайлаш керек. Ал эми Мавлананын бир досу, ушул автордун досу, бир алымдын үйүнө барат. Барса бир 8-9 жашар баласы бар экен. Өтө адептүү экен да. Баягы бала келиңиздер деп отургузуп төшөктөрдү салып, кызматка коюп коюптур да. Дасторкон жайып, бүтүндөй бардыгын алып келип коюп, чайнектерди, пияларды бири-бирине тийгизбей, чукайтпай, үнүн чыгарбай коюп, алыңыздар деп улам таштап чыга калып, аягындан дасторконду жыйнап, мончого түшүп алыңыздар деп мончону даярдап чыксак дейт, бут кийимдерди тазалап, кийимдерди ütүктөп, сүлгүлөрдү коюп, жок, бул бала менен сүйлөшүшүм керек дептир да. Бул бала бир башкача бала экен деп. Балам келчи бери. Сен деген ушул үйдүн эң улуусусуң да, чоңусуң да десе. Бир аз артка чегинип, жер карап, уялып, байке, чындыгында эң улуусу, эң чоңу бул Аллах. Мен тиги үйдөгү кичинекейде инелеримден, карындаштарымдан бир аз эле чоңуракмын дейт экен да. Баягы баланын сөзүн угуп дейт, мен дейт, көзүмөн жаш чыгып кетти дейт. Мына тарбия. Мына тиги баланы кара, бул баланы кара. Демек биз бардыгы үйдөн башталат да. Анан чөйрө, балдар чоңойгондо чөйрөдөн башталат. Ушул жагдайда Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдагы эң улуу тарбиячыбыз эмеспи? Ооба. Ушул жагдайда дагы Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын немелери, адеп ахлактын толуктап берүүчү эмеспи? Ооба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көз өткөндөн кийин сахабалар келип Айшене, биз дагы пайгамбарыбыздын билбеген бир кай жактары бар, кандай сыпаттары бар дегенде, Куран окугансыңар? Окуйсуңар? Окуйбуз. Анда ал элди аралап жүргөн тири Куран эле деди да. Демек бүтүн эң күчтүү мугалим жана мыкты тарбиячы болгонда бир Захир деген бир неме бар экен. Сахаба бала. Эми кунигирак бала экен. Аны эч ким тоготпой, аны менен сүйлөшпөй, аны кошпой, өзүнчө аябай жаман болуп жүрөт экен да. Бир жолу базарда көчөдө ары карап турса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип, акырын артына келип, бекем кучактап калды. Кой бер деп атам мен. Кимсиң сен? Кой бер деп атат да.
кой берген экен, караса. Ой, Аллахтын элчиси, сиз белеңиз. Сиздин денеңизге менин денем тийген күн кандай бактылуу. Аллахтын элчиси десе, пайгамбарыбыз колуна кармап, кул сатам, ким кул алат десе, менин баам ушундай арзанбы, я пайгамбарым десе, жок, сенин бааң өтө кымбат Аллахтын алдында деп сылап койсо, ошонон кийин баягы Захир өзүн аябай мыкты сезип, ушунчалык көңүлү көтөрүлүп, маанайы көтөрүлүп, элге аралашып, кара, кандай мыкты тарбияда, кандай тамашалап. Зайд бин Харисаны кандай жакшы көрдү, кандай жакшы көрдү. Менин асыранды балам деп та, бакма балам деп, Зайд бин Мухаммад дегиле деп та Сафада өзүнө барып айтпадыбы? Анан качан ар бир баланын атын өзүнүн атасынын аты менен атагыла дегенде гана Зайд бин Хариса деп калды да. Кандай жакшы көрөт эле. Ушундай Зайд дегенде атып чыгат эле да. Кийими барбы жокпу, желбеги ыргытып өзүн кийимин ыргытып атып чыкчу экен да. Зайдым келдиңби деп. Ошондо Зайд Мухаммаддын эң сүйүктүүсү дешет экен да. Ошондой бир тарбиянын бир туу чокусун көрсөткөн да. Анан жаш жубайлар мен дагы эмне демек элем. Мына китепти азыркы мен айткан ушул китептерди окугандан кийин аябай сөзсүз өзгөрүш болот да алардачы. Бир жаш жубайлар эми кичине айтышып калды. Анан аялдар эми назик да. Заматта тиги жамгыры төгүлүп калды. Ошо кезде анан эшик такылдап калды да. Караса ата-энеси кирип келди. Келиндин акылмандуулугун кара. Ой, караң эле деп күйөөсүнө карап, мен азыр эле айтып аттым эле, же ата-энем келбеди, же мен барбадым, аябай сагындым да, ыйла берем азыр, ыйла берем дедим эле, я карасаңыз, келишип калганын караң, сиз чай койгуна мен төшөк салып берейин. Кара, ситуация башкача деле болуп кетмек да. Ооба. Сөзсүз ал башкача да болуп кетмек да. Бул жерде акылман аялдын мамилеси кара. Демек, келиндер эгерде балдарына дагы балдар эгер эми күйөөсү иштен келди. Анан балдар, апа мындай деп эле бир суроо берсе, бул мындай деп койбой, кое тур. Азыр атакең тамактансың. Анан атакең айтат. Ал маселени атакең чечет. Биздин үйдүн өкүмдары, биздин үйдүн кожоюн атакең. Атакең чечет деп койсо, атасы да бир өзүн жакшы ойлоп калабы? Мени урматтайт экен, сыйлайт экен деп. Ошондуктан балдардын алдында сөзсүз атакең келсин, атакең колуна суу кой. Бул тез төшөгүн сал десе, ата кадырланса, ал барктуу, нарктуу болот да. Балдар дагы билет, экөөнүн мамилесин байкайт, бири-бирине жакшынакай тамактан узатып алыңыз деп, ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атпайбы? Айшенебиздин тиги баягы жыгач кесесинен тамак ичип анан кийин тийип ичип отурса, тиктеп калат экен да. Мени көрүп атабы десе, анан ичесип десе, ичем. Мен айызмын да десе, ал оозуңду булгабайт деп анан ошол Айшенебиз ичкен жерден тегеретип, сенин эриндериң тийген жерден ичүү мен үчүн сыймык деген экен да. Өлгөмөй эмне алтырым? Пайгамбарыбыздын бүтүндөй баскан турганы, сүйлөгөнү, иш аракети бүтүндөй үлгү да. Ошон үчүн сахабалар күндө нурдуу жүзүн көрүп, куттуу сөзүн угуп, анын сухбатына катышып, пайгамбарыбыз кимди жакшы көрсө келип колуна кармап коет экен да. Муаз, о Аллахтын элчиси, мен сени жакшы көрөм десе, мен да сизди жакшы көрөм деп ушундай бир сонун сөздөрдү айтат экен да. Карагыла, барып мындай колунан кармап, кучактап коет экен да. Бул деген кандай үлгү, биз да жакшы сөзүбүздү айтышыбыз керек. Таксырларга жакшы сөздү айткыла деймин. Эми кээде урушуп, не кечиктиң десе деле, эми бир аз кармалып калдым, таксырым, үзүр. Эми урушсаңыз деле мен сизди жакшы көрөм да деп туруп кирип кеткиле дейм да. Мынтип туруп мен сизди жакшы көрөм, уруша бериңиз деп туруп кирип кеткиле. Силер жооп кайтарбагыла. Олорайып тиктебегиле деп айтам да. Эми ата-эненин бири-бирине болгон мамилеси балдарга аябай таасир этет. Балдардын тарбиясына келиндер көрөт, балдар көрөт, кыздар көрөт. Ошон үчүн ар бир ата-эне эң мыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуса, сахабалардын жашоосунан окуса, сөзсүз үлгү алат алтын. Сөзсүз үлгү алат. Ушул тарбиянын жакшы болуш үчүн эң алгач ушу балдарга динди үйрөтүү керек. Ооба. Дин илимин алганда тарбия, таалим динде да. Эгер бала көп бир табият илимдерин алды, бир 10 диплом алды дейли. 10 диплом алды деп керкейип калды, ушунча мен көп нерсени билдим деп. Адеп ахлагы жок болсо,
бир дипломдун кереги жок, эч ким сурабайт. Диплому деле болбосун, бирок мыкты адеп аклактын эмесин көрсөткөн болсо, үлгүсүн сөзсүз адам ал сыйлайт да. Ошондуктан адамдардын жүрүм турумунан, сүйлөгөн сөзүнөн эле анын канчалык адеби бар жогун байкайсың. Мен дагы бир нерсени байкадым. Сентябрда мен сабакка чыгып келатсам, жолдо бир кичинекей бала, бою бир кичинекейде 1-класс, чоң бир нандын туурамын алып, мынтип трассадан өтүп мектепти көздөй келатат. Баягы баланы карап койдум мен. Карап койсом, нанды алып, ассаламу алейкум деди. Ва алейкум ассалам. Жуаним деп анан аябай жакшы дуан берип, мага мынерин жылт ете түштү да. Анан мындай карасам, арыраак барып, кайра нан тиштеп кетип баратат да. Мен айттым, бул үй биледе тарбия бар. Бул үй биледе талим бар. Анан бирөөлөргө барып, энең бар беле, бир жумушум бар эле десең, эң жаман жооп. Эң жаман жооп да. Экинчи жаман жооп, жок, билбейм. Кара. Эң сонун жооп кайсы? Ассаламу алейкум эже, келиң, үйгө кириң. Чай ичип туруң, энем азыр эле шаарга чыкты эле. Келип каласыз чай ичкиче десе, сен эми кирип чай ичип белең. Энең келгенде келейин дейсиң да, бирок кандай жакшы кыз, кандай жакшы бала. Тарбия бар да бул үйдө, тартип бар. Кандай мыкты кыз болот дейсиң, сенин назарың түштү, жылуу сөзүң кетти. Ошондуктан биз ой айта берсе сөз көп алтын. Апалар тынымсыз ушуну үйрөтүш керек да. Эгер балдар суроо берип атса, кичинекей балдар 7 жашка чейин 95% мээси ачыкта, 5-6 тилди үйрөнүүгө да кудурети жетет. Суроо берип сурап атса бир нерселерде, сөзсүз балам зирек экен, дилгир экен, альхамдулиллах деп аталар сүйүнүп, апалар сүйүнүп жооп бериш керек. Унчукпай эле жүрсө ойлонуш керек, бул эмне сүйлөп айтат, бул эмне суроо бербей атат. Анда ойлонуш керек да. Ошондуктан китептерди окуп жатарда, аябай сонун китептерди окуп көрдүң балам. Бүгүн кимди окудук? Умар бин Хаттабты айтып бердим, Эртең Усман радиаллаху анху айтамса, "Болуптур энекөй, жакшы жатыңыз." Эртең Усманды угам деп кара, кандай жакшы. Ошондуктан ушул 7 жашка чейин баланын тарбиясына аябай маани бериш керек экен. Алар сурап атса, кээ бир барча баладай эле барчалакка дей урушат да апаларчы. Ошо кезде мээ жабылат. Мээ ачылып атканда маалыматты берип коюш керек да. Маалыматты сөз бериш керек. Нуржигит Кадырбеков эмне деди? Бир үйгө барса, 5 жашар баласы бар экен. Саламдашты, учурашты, сүйлөштү. Анан сен келечекте ким болосуң десе, адам болом дептир да. Нуржигит айтат, мен муну күткөн жокмун дейт, мына китебиндечи. Мен муну күткөн жокмун дейт. Көбүнчө аким болом, керек болсо депутат болом дешет да. Ошондуктан кана ушу балдардын бардыгы ушундай жүрөктөрү таза болуп, адам болом. Чыңгыз Айтматов эмне деди? Адам үчүн күндө адам болуу эң кыйын. Өтө кыйын да. Ошондуктан адам болом деп үйрөтүш керек балдарды. Адам, альхамдулиллах адам болом. Калган Аллахым берет да деп үйрөтүш керек да. Эгерде мына жаш жубайлар үйлөндү. Эгер алар мындай көп маалыматтарды мына айрыкча мына балдарды жакшы тарбиялоо. Мен ойлойм, бул китеп перзенти бар адамдын ар бирине жана мугалимдерге. Бул эң керектүү китеп да. Биздин китепканада бар, магазиндерде бар, сатылат. Ошолор илимдүү, билимдүү болсо, перзенттерине сөзсүз жакшы тарбияны берет. Балдар бакчасынан. Балдар бакчасында балдар эмнеге барбайм деп ыйлайт. Себеби кызыктыра турган тарбия бериш керек да. Уктатып атканда сонун жомокторду айтып, сонун бир балдарды сүйүп, жакшы көрүп, ушундай мамиле болгондо сөзсүз балдар бакчага барам, бул тез бакчага барам деш керек да. Мектепте дагы айрыкча кыздарга мен мектепте 2 жолу 2 7 8 9 1 11 10-11ге 1 кыздарды чогултулачы сүйлөшөлү деп сүйлөштүк. Быйылгы жылы да пландарымда бар. Дагы бир барып жолугайын. Анан райондо элге билим берүү бөлүмүнө да өткөндө барып айттым. Эгер бир мектептерде, бир региондордо кыздар топтосо, мен барып бир мейли өзүмдүн бир кеп кеңешимди айтайын деп. Кыздарга керек экен да бул маалыматтар чалтанып. Сөзсүз керек. Кыздарыбыз адеп аклактуу болсо, уят сыйтты билген болсо, илим билимдүү болсо, мыкты келин болсо, сен келиниңе курсан болуп, кудагый, рахмат кызыңыздарга, биз ушунчалык курсанбыз, кандай сонун келинге туш болуппуз десе, жакшы да алтыным туурабы? Ошондуктан кыздарды мыкты тарбиялаш керек да, айрыкча кыздарды, бирок балдарды дагы. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
аялдарыңарды жакшы карагыла, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла, күйөөлөрүңөрдү сыйлагыла. Эмне үчүн айтты? Ошол жакшы үй бүлө куралсын, алардан мыкты Аллах Таалам перзенттерди берсин деп туруп ниет кылышыбыз керек экен да. Ошондуктан ар бир апалар, жаш келиндер мыкты китептерди окуп, балдарга да китеп окуп берип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын бир мындай жаш балдарга айта турган чоң мындай сүрөтү бар, окуялар аябай чагылдырган китептер көп да, китеп магазиндечи. Көрүп туруп, кандай сонун деп мен неберелериме жөнөтүп кабарлашып турабыз. Ошолордон окуп берсе, балдар аябай кызыгат эле да. Анан тарбия таалимди көбүрөөк могудан айтып бериш керек да. Анан ошондо мен ойлойм, коомубузда ата-эне адептүү болсо, перзенттери жакшы илим билимдүү болсо, сөзсүз ийгилик болот да. Бир коомдун жок болушуна экинчи бир коом келип аны кырып койсо коом жок болот, же эч кимде билим болбосо ал коом жок болот экен да. Ошондуктан илим билимдүү болойлу. Аллахым бардык ошо канча Кыргызстанда жаран болсо бардыгы ошо ийгиликтүү болуп, жакшы жашашсын, ынтымакта жашашсын, илим билимдүү болсун. Анан кайсы мектепте болобу, балдар бакчасында, жогорку окуу жайында мугалимдер чын жүрөгүнөн ошол кесибини сүйүп, мыкты жеткире билгенде, жүрөгүнө жеткире билгенде, сонун адистер чыгат да. Анан Аллахтын илими кошулганда, тарбия таалим, адеп ахлак экөө барабар кетип, тең салмак болуп, Аллахтан коркуп иш кылганда, айрыкча дарыгерлер, айрыкча юриспруденцияда жүргөндөр, сот прокуратурадагылар эң мыкты болот эле да. Аллахтан коркуп иш кылганда сөзсүз жакшы тыянак чыгат да. Рахмат, сизге Алла ыраазы болсун. Эң сонун жалпы журтчулукка керектүү кеңештериңизди айттыңыз. Ошол мындан кийин дагы ушундай жакшынакай кеңештериңизди айтып, жалпы журтчулукка пайдаңыз тийген жакшынакай апа болуп жүрө бериңиз. Амин. Сизден Аллах ыраазы болсун. Амин. Биздин качан коомубузда үй бүлө бекем болгондо, жакшынакай балдар тарбиялап, коомчулукка тарбиялуу, тартиптүү балдар берген берсе гана жалпы коомчулуктун өнүгүүсү болот эмеспи? Амин. Ошол эми жакшы ушундай максат тилектер менен мына бүгүнкү көрсөтүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн кездешкенге чейин ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.